Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum urmattu jamoat. Bizge köpten beri kelatkan so'rovlar var. Oşonun birösüne жооп берип кетишти. Аллах насип кылып турат. Алдағы болса чорный касса деген нерсе. Bizde айрыкча түштүк жергесинде туугандар арасында той болгондо же болбосо достордун арасында ушундай чорный касса деген нерсе бар. Тойлордо же болбосо башка бир майрамдарда ойноло турган нерсе, акча топтолот. Ушул нерсе шариятта барбы, адалбы, арамбы, кылса болобу, болбойбу, мына ушул тууралуу бир кыскача жооп берип кетишке аракет кылабыз. Чорный касса акча топтомой, акча жыйнамай, бул төрткө бөлүнөт. Ушун экөөсү арам, сүткорлук, экөөсү адал болуп эсептелинет. Биринчи түрдөгүсү ушул биздин түштүк жергесине көбүнчө ошол акча жыйнап, мындай айтканда карыз. Мисалы менин досторум бирөөсү үйлөнүп аткан болсо, бардыгыбыз кеңешебиз. 5000 сомдон беребиз, же 10.000ден беребиз деп ошентип кеңешип туруп беребиз да, жыйнап беребиз. Ал той кылганда ага беребиз, мен той кылсам мага беришет. Бул нерсе негизинен карыз болуп эсептелинет. Бизде көбүнчө эттин баасына коюшат, же болбосо алтын күмүштүн баасына, же болбосо доллардын баасына коюп ойношот. Буну мындай айтканда, мисалы мен той кылып атканда достор менен кеңешебиз, $100 ойнойбуз дейбиз. Мындай айтканда $100 эмес, $100 баасынан ойнойбуз. Мисалы доллар көтөрүлүп турат, түшүп турат. Менин тоюм болгон учурда мисалы $100 баасы 7000 болсо, досумдун тоюга келгенде $100 баасы 8500 болуп калды. Же болбосо эттин баасына ойношот. Малдын, ошо кадимкидей эле кара малдын этинин баасына ойношот. Мисалы 10 килограммдан же 20 килограммдан ошол эт, ошол заманда, ошол вакытта канча сом боло турган болсо, мына ошол 10 килограммдан этини жыйнап беребиз дейт да, акчасына жыйнап беребиз дейт. Мисалы менин тоюм болгон учурда 10 килограммдын эт, 10 килограмм кара малдын эти мисалы 4000 боло турган болсо, 1-2 жыл өткөндөн кийин досумдун тоюга келгенде ошол кара малдын эти 5500 чыгып кетти. Бул нерсе арам, сүткорлук болуп эсептелинет. Не себептен? Мен берген 4000 сомум мага келгенде 5500 болуп келип атат. Демек, не экен бул? Шариятта сүткорлук, арам болуп эсептелинет. Бул нерседен тыйылыш керек. Экинчи түрдөгү арам нерсе. Экинчи түрдөгү, мисалы мен ошол тойго берип аткан акчаны соода ниетинде берсем. Соода ниет деген кандай? Сөзсүз түрдө соода дегенде мен акча берсем бирөө башка нерсе бериш эмес, акчага дагы соода болот. Кандай? Мисалга барып валютчикке барып туруп акчаны алмаштырганда ал соода болуп эсептелинет. Же болбосо мен 100 сом бердим да, ушуну мага жаңы кылып бер, жаңысын алмаштырып бер десем дагы соода болот. Эми эки жынсы бир болгон нерсенин насыясы арам болуп эсептелет. Эгерде көбөйүп өсө деле. Ал кандай? Мисалга мен валютчикке бардым да 100 сом бердим да, же $100 бердим да, мага жаңысынан бер дедим. Ал айтты, эртең берем деген болсо да арам болуп эсептелет. Ушуну жакшы билип алайлы. Эртең берем, же бир жумадан кийин берем деди да, мен акчамды алып алды. Арам болуп эсептелет. Бул нерседе колмо-кол болуш керек. Эгерде $100 $100, 5000 5000 болсо деле. Мына ушундай максатта, эгерде ошол чорный кассаны акча жыйнамайды, ушул максатта ойногон болсо, бунда дагы арам болуп эсептелет. Шариятыбызда жынсы окшош нерсенин насыясы арам болуп эсептелет. Эгерде ошол 5000 сом болуп кайра келсе деле. Эми адалы кандай болот? Адалы эч кандай ошол ойногон чорный кассаны биз эттин баасына, же алтын күмүштүн баасына, же доллардын баасына ойнобостон,
Balkim 5.000 so'mdan эле ойнодук, же 10.000ден ойнодук, же 20.000ден ойнодук, айырмасы жок. Бирок ошол берген акчабыз кайра 5.000 болуп, мен бергеним 5.000 болуп эле келе турган болсо, анда шариятта адал болуп эсептелинет. Бул карз маселеси да. Кандай экен? Мен берген 5.000 сомум кайра мага 5.000 сом болуп келе турган болсо, анда шарият аны адал дейт. Бирок ошол жерде дагы жакшылап түшүнүп алыш керек. Достор арасында болобу, туугандар арасында болобу, ошол нерсени карз катары ойногондон кийин мен берген 5.000 эле болуп келсин. Эгерде менде мисалга 3 жолу той кыла турган болсом, досум 2 жолу той кылып калды, башка досум 1 жолу той кылып калды. Анда не болот экен? Мага 15.000 келип түштү, досума 2.000, башка досума экинчи досума 10.000, башка bir досум 1 жолу той кылды. Ага 5.000 эле болуп келди. Демек ал канча уткуруп атат? 10.000 сом уткуруп атат. Андай болбосун. 5.000 берген акчаң 5.000 эле болуп келди, токтотуш керек да, анан экинчисин башташ керек. Мен той кылбасам деле алар кайтарып бериш керек болот менин акчамды. Же болбосо 1,5 кокустан Алла сактасын өтүп кеткен болсо кайтарып бериш керек болот. Же жумушу чыгып калган болсо кайтарып бериш керек болот. Мына ушундай учурда бул нерсе жайыз болуп эсептелинет. Эгерде эттин баасына башка нерселердин баасыга ойнобогон болсо. Төртүнчү түрдөгү жайыз нерсе ал араб тилинде хадия, кыргызчасында эми подарка болуп эсептелинет. Анда кандай эч кандай карз максат кылбайт. Мисалы бир тууганым той кылды, мен 10.000 апарып бердим, бирок мен карз кылып берген жокмун аны. Подарка кылып бердим. Кайтып келишиден үмүт кылган жокмун. Ал мен тоюма 10.000 эмес, 15.000, 20.000 алып келип берсе, хадия ниетиде, подарка ниетиде боло турган болсо, бул нерсе шариятта жайыз болуп эсептелинет. Мана ушул 4 түрдү жакшылап иншалла билип алайлы, анан кийин ойносок, эми шарият уруксат берген жолдо ойной турган болсок дурус болот.